Жеши букадай, бирок апасынын пенсиясына жашоодо. Бүгүн жеп, ичип, буктап, телефон чукуп, кумарын кандырып жүргөндөр мынандай. Жашоосу шакарап болуп кеткен. Шакарап болгондо да ачыган шакарап болуп калган да. Айныган салат болуп калган. Жегениң букадай иштебейсиңби? Иш жок, ан жок, бул жок дейт. Жөнөкөй эле бүгүн барып талаада, огороддо мынандай талааларда иштесең дагы 2000 сомдон акча берет бүгүн. Жөнөкөй иш кылсаң дагы 2000 сомдон 60 000 сом зарплата бир айда. Аракет кылыш керек. Бүгүн иштебесең болбойт, аракет кылыш керек. Бизнес кылам, болуп кетем деп 4 жылдан бери жүрөсүң. 4 жыл жөн эле иш кылганда канча нерсеге жетип коет элең, мисалы үчүн. Студенттер жүрөт багта, Бишкекте, Ошто студенттер жүрөт. Мен окуп атамын деп, насын чайнап, көрүнгөн клубуда ойноп, каалаганын кылып жүрөт. Же окушта жок, же спортто жок, же физический жактан жок, же стройкада жок. Окубайсың, бар кет. Айылга барып ата энеңдин кызматын кыл, үйүңдү сал, жашооңду кыл. Сага не бар? Бекерчи болуп буякта ата энеңдин акчасын жөн эле абага сарптап, барып ишиңди кыл, тирүүлүгүңдү кыл. Аракет кылыш керек да. 10 бала жөн эле бир квартирада сасып уктап атат, өзүнүн газын өзү жыттап. Түшкү 3ке чейин, 2ге чейин, 12ге чейин. 10 бала чыгып алып, могу жерлерде жөн таштар жөн жатат. Ошо таштарды мына таштарды алып чыгып 10 КАМАЗ чогултуп койсоңор болот 10 бала. 5000 сомдон болгондо канча миң болуп кетет, мисалы үчүн. Силер андай КАМАЗдан алып канчасын чогултуп коесуңар. Ошондуктан айтайын дегеним, жеп чыгарар болбош керек. Ушундай бүгүнкү жейт чыгарат, кумарын кандырат, ошентип эле жатат. Телефон чукулат. Кээде копол айтам, бирок ачуу чындыкты айтам. Аллах инсап берсин баарыбызга.